Ерулан мырза, сизге сөз. Рахмат. Эдил Жолдубаевич, силерге да суроолор. Рахмат. Немеден инспекционныйдан келди жетекчилик. Зам директор келди. Эдил мырза, сашылтасызбы? Бул маселеге сиз чыгылган эмессизби? Эрлан Качурович, биз бул маселени Эрлан Качурович. Эдил мырза, сиздин блок эмеспи бул? Эрлан Качурович, сиз суксаңыз, сиз кичине кечип келдиңиз да. Биз бул маселени министр өзү келбегендиктен бул күн тартибинен алып койдук. Кийинки комитетке бул маселелерди коелу депчи. Эдил мырза, каяктын Себеби азыр биз суроолорду берип коюп, рухсат бергенди жыйыны бар дедиңиз беле, Асан мырза? Жыйыным бар деп ошон үчүн биз жылдырганбыз да бул маселени. Силер рухсат бере бергиле, силер жыйыныңарды жылдыра бергиле. Силер эч ак эле ушундай болуп бүткөнсүңөр. Силер жылдырып, көз каранды болуп бүткөнсүңөр, силерчи. Силер жылдыра бергиле. Эрлан Качурович, сиз кечип келдиңиз, анан кийин азыр андай сөздөрдү сүйлөбөңүз. Мен да больницадан кеттим, ошон үчүн кечип. Сиз азыр андай сөздөрдү сүйлөбөңүз. Сиз биринчи эртерээк келсеңиз болмок анда. Мен көрүп эле отурам бул жерде. Эмнесин көрүп атасыз? Канчадан бери? Сиз уктуңуз го Көз карандысыңар. депутаттар суроолорду берди. Көз карандысыңар силер. Ушул жерде отурасыңар, коюп коюш керек эле, эртерээк жиберип коюш керек эле, суроо бербегиле, кыскарткыла деп. Не калппы? Бул коллегиальный орган. Мына сунушту Айгүл Исламовна берген. Бул маселени алуу боюнча сиз эмне возмущаться этип атасыз? Эмнеге возмущаться этесиз? Чыгып тияктан возмущаться. Здесь это сейчас комитет. Эрлан Качурович, это комитет. Здесь нельзя ругаться. Давайте друг друга будем понимать, хорошо? Ошо силердин пониманияңардан момдоп атат. Венерже сиз азыр сүйлөшүп атсаңыз, Асан мырзабыз сүйлөшүп атат тиякта. Күлүп жайнап. Көргөн жоксузбу? Мен бердим да замечание Асан мырзага. Асан мырза Өтпөй замечанияны алгансыздар, көрдү, укту, дагы замечание алат бизден. Замечанияңар, Венереже, дагы бир жолу айтайын, өтпөй калган. Кечиресиз. Айгүл Абдисламовна, объясните. Венера Калбековна сунушту берген жок. Мен бердим, себеби министрибиз келбей калды. Мен силерди вообще айтып атам. Силер коллегиальный органсыңар да. Мен силерге вообще в общем Эрлан Качурович, бул азыр базар эмеспи? Азыр бул жерде отуруп алып, мы что, будем разбираться, что ли? Биздин коллега да. Министр өзү келсин да. Сөз мага берилген, микрофондорду өчүрүп, мен суроолорду бере алайын анда, хорошо. Сиз биз менен иштейсиз, антип басылбай жүрүңүз. Так, неме азыр Нургүл Турганалиева. Турганалиевна, кандай болуп атат немеңер, ситуацияңар? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары. Бүгүнкү күндө азыр бизде республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында абал турукташып калды. Курч респиратордук вирустук инфекция менен кайрылгандар, бейтаптардын саны азайып, бирок кызамык менен ооругандар көбөйүп атат. Азыр бүгүнкү күндө бизде ооруканада 482 бейтап дарыланып атат. Анын ичинен 259-у, мындайча айтканда 53% кызамык менен ооругандар. Коллегалар, уруксат бересиңерби? Улубай атат. 259-у кызамык менен ооругандар болуп, ал жалпы бизде жаткан бейтаптардын азыр 53%-ын түзүп атат. Ал эми курч респиратордук вирустук инфекциясы менен азыр абал стабилдешип, кайрылгандардын саны бир аз азайып калды. Азайып калды дегенде кандай болуп атат? Баягы коридорлорго чыгып жатып калды деп угуп атам да, менчи азыр ошондойбу ситуация, жандай эмеспи? Жок, биздин оорукана 500 орундуу, азыр бүгүнкү күндө 482 оорулуу жатат. Азыр бүгүнкү күндө коридордо жаткан бейтаптар жок. А негизи болду? Болду. Себеби курч респиратордук вирустук инфекциялар бул сезонность деп айтып атпайбызбы? Ноябрь, декабрь, айрыкча январь айларында биздин ооруканага 600дөн ашуун, эң көп жеткен 620га чейин бизде бейтаптар дарыланып жатты. Ошол мезгилде көрсөткүчү бар ооруларды коридорлорго, холдорго жаткырууга аргасыз болуп жаттык. А эмне себептен ошондой көрүнүш болот? Жыл сайын болот да бул көрүнүш, туурабы? Ооба, жыл сайын бул. Эмне себептен? Бул ушул оорунун өзгөчөлүгү сезонность характерна для респираторной вирусной инфекции. Сууктун түшүшү менен күз, кыш мезгил айларында бул оорулар менен ооругандар көбөйөт. Эмне кылып алдын алса болот ошону? Алдын алуу бул кызамык жана курч респиратордук вирустук инфекция менен алдын алуу бул бир гана эмдөө деп айтып келебиз. Кызамык бул негизи вакцина управляемая инфекция. Эгер эмдөө алган балдар бул оору менен оорубашы керек. Жок, силерге мындай да, мисалы, силерге ОРВИ, грипп бүт баары менен эле келип беришет силерге, туурабы? Ооба.
ошонун алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Эми биз оорукана болгондуктан биз деген ооруларды дарылап атпайбыз. Бизге уже бейтап болуп келип атышат. Ошолорду биз дарылоо менен иш жүргүзөбүз. Ал эми алдын Түшүндүм, алуу кабыл алдым бул- сизди. Мисалы, сиз ошол боюнча айтасыз да, мисалы, Министерство здравоохранения эмне кылыш керек ошонун алдын алыш үчүнчү? Эмнеден жугат бул вообще? Адамдан адамга жугабы? Ооба, адамдан адамга аба аркылуу жугат. Аба аркылуу Воздушно жугат. капельная инфекция деп айтып атабыз. Бул эми саламаттык сактоо министрлиги биз дайыма эле айтып келебиз. Бул жерде биринчи звено үй бүлөлүк дарыгерлер. Урматтуу коллегалар, мындай бири-бирибизге чындап эле мындай кичине урматтуу көрсөтүп койбойлу, Жок, угулбай атат. Мен берип атам, жок угулбай атат. Анда чыгып сүйлөшпөйсүңөр жана өзүңүз айткандай. Угулбай атат дейм, Венера Калбековна. Угулбай атат. Так, Венера Калбековна, мен биякта суроо берип атам. Силер сүйлөшкөнүңөр үчүн базар вокзалга Мен отмайсың. сизге Сиз менен айтпаңыз, Венера бул маселени Калбековна. биз Сиз бул менен маселени биз айтпаңыз дейм. алганбыз. Айтпаңыз дейм мен менен. Айтышам, Мен сиз менен айтышканга келген жокмун биякта. Уважение имейте тоже, уважение. Бири-бирибизди сыйлайлы. Бири-бирибизди сыйлайлы. Бул жерде эми комитет. Давайте төрайымды өзүнчө сыйлагыла. Депутаттар өзүбүздүн субординацияны сактайлы. Мен силерге мындай айтып кетейинчи, ушул сөздү көп угуп атам менчи. Комитеттин төрагасы биздей болгон эле депутат. Жада калса ЖКнын спикери дагы биздей болгон эле депутат. Биз шайлайбыз бул адамдарды. Ошон үчүн мындай урматтоону баарыбызга бирдей кылалы. Так, мен суроо беремби же силер менен айтышып отуруп турам? Хорошо, мындай сүйлөшөлүчү. Анда мен суроо берип атканда сүйлөшпөй отуруп тургач, мен мага угулбай атат, сураныч. Сураныч бул. Силер менен айтышпай элем. Рахмат. Айтып бериңиз. Алдын алуу бул азыр айтып атабыз эмдөө. Бул биринчиден ушул үй бүлөлүк дарыгерлер жарандар менен жакшы жумуш алып барып, азыр бизде ушул эмдөөлөрдөн баш тарткан ата-энелер көп болуп атпайбы? Ошондой эле центр иммунопрофилактики жана үй бүлөлүк Мындай да, дарыгерлер. кечиресиз, мен сизди неметип коеюнчу. Бул сөз мен угар жададым да. Мындай да. Эң жөнөкөй нерселерди. Сиз азыр жооп берип аткан сөздөрүңүз туп-туура. Сизге кандай жазылса, ошондой жооп берип атасыз да. Мен сизден врач катары сурап атам. Врачтан сурагандай сурап атам. Эмне кылсак оорунун тарашы азаят? Ошо врач катары, ошо мен сизге ушундай жоопту берип атам. Эң биринчиден бизде үй бүлөдө бирөө ооруп калса эле баардыгы эле инфекционный больницага келип атышат. Вот. Жолдомосу жок, түптүс эле. Мисалы үчүн алардын биз ар бири менен көпчүлүк бөлүгү менен суроо жооп жүргүзгөндө алар айтат, 103кө чалсак дагы дене табыңар жогору экен, кусуп атып турсаңар, сөзсүз түрдө жугуштуу оорулар ооруканасына бара бергиле, алар силерди алат дейт. Ошондуктан жанагы көпчүлүгү жолдомосу жок, өздөрү дагы келип атышат. Биринчиден үй бүлөлүк дарыгерлерге биз барбайбыз, ал жакта бизде жакшы дарыгерлер жок, биз ишенбейбиз деген экинчи тыянак бар. Ошонун негизинде да өздөрү келип атышат. Үчүнчүдөн бул ушу эмдөөдөн баш тартуу. Бизде көпчүлүк бөлүгү ошо эмдөө албагандар. Азыр айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө бизде 53% жаткандардын саны кызамык менен болуп атат. Ал жакта мисалы макул 1 жашка чейинки балдарда календардык прививкада алардын убактысы жете элек, бирок 3 жашта, 5 жашта, 9, 11 жашта бир үй бүлөдөн 4төн 5тен тилекке каршы ооруп калган үй бүлө Кызамык мүчөлөрү боюнча болуп канча адам атпайбы? жатат дейсиз азыр силерде? А? Кызамык деген оору менен канча адам жатат азыр силерде? 259 бүгүнкү күндө. Больницанын немеси канча өзү? 500 орунду. 500 орунду. Калгандары ошондо кайсы оору менен жатат? Калгандары курч респиратордук вирустук инфекция менен бар, вирустук гепатит менен ооругандар бар, 3 оорулуу бизде менингит менен бар, энтеровирустук инфекциялар, курч ичеги карын инфекциялары бар. Кандай мындай элдердин арасында кандай жумуштарды жүргүзсөк болот ушул оорулар мындай тарабаш үчүнчү? Анткени биз жыл сайын күзүндө, анан жазында ушул нерсе менен эле мындай сталкиваемся да постоянно. Ооба. Биз дайыма айтып келебиз, эң биринчи ошо үй бүлөлүк дарыгерлериңизге кайрылыңыздар дейбиз. Эгерде ооруканага жата турган көрсөткүчү болсо, эгер ошол оорунун абалы орто оор же оор абалда болсо гана ооруканага келиңиздер дейбиз. Себеби биздин оорукана жугуштуу оорулар деп өзү аты айтып атканда бизде башка оорулар менен алар контакт алып калып, башка ооруларды да жуктуруп алуу коркунучу болуп атат. Сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлер менен аябай тыгыз байланышта болушсун деп айтат элек. Ар бир бала эне
эне болууга даярданып аткан ата энеден баштап жаңы төрөлгөн бала ошол жакта учетто туруп эмдөөлөрүн баардыгын алып 1 жашка чейинки айрыкча балдар сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгер менен тыгыз байланышта болуп ошолордун көрсөтүш менен иштеш керек. Үчүнчүдөн биз айтат элек ушул азыр ички миграциянын негизинде шаар каласында жашоочулардын саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Эгерде могу пролеченный случайды алсак эле биз 2023 жылга салыштырмалуу 2024 жыл 9%га өсүптүр. Албетте азыр бизде ички миграция күч, бизде могу жакынкы Чүй областынан айрыкча Сокулук, Аламидин районунун бардыгы биздин ооруканага кайрылышат. Бир эле шаардын тургундары эмес. Анан дагы үчүнчүдөн, мисалы үчүн биз күнүгө мына санавиация борбору менен мисалы үчүн консультация кылабыз Кыргызстан боюнча, республика боюнча. Бизге мына кечээ күнү эле мына Кеминдеги ЦОУПда бизде бир бала жатат 9 жашта. Менингиалдык белгилери бар, бирок биз аны жүлүндөн суусун ала албайбыз, жана бизде иголкалар жок, сиздер которуп кетиңиздер деп атат. Ошол жер-жердеги айыл аймактар, мисалы үчүн Чүй деген эмне, бул Бишкектен жакын турат. Ошол жерлерде дагы жетиштүү деңгээлде медициналык сапаттуу кызматтар жок. Жана баягы коридорго чейин жатып калдык деп атпайсыңарбы? Ооба. Оорулууларчы ошондо канча адамга чейин чыкты немеңер? Оорулуулар канча адамга чейин чыкты? Числосу. Эң максималдуу 620 чейин жетти. 500 орун ылайыкталган болсо 620 оорулууну баткырууга аргасыз болдук. Жок, эмдөөдөн тышкары хорошо, мен акыркы суроом, мына эмдөөнү макул биз көтөрүп чыгып атабыз, эмдөөнү кылыш керек, баарын эле айтып атабыз. Эмдөөдөн тышкары дагы кандай коргонуш болот ушул ооруларданчы? Мен силерден жанатан бери сурап аткан нерсем бул биздин өзүнүн эл арасында дагы могу салакылык жөнүндө айтсын деп атам, айта албай атасыз ошонучу. Ооба, эң негизги Мисалы күзгө жакын, жазга жакын, жанагындай той топурларды азайтып, элдер көпчү болгон жерлерге барбай, ошоларды айтыңыз деп атам мен сизгечи. Ооба, эң негизги Балдардын эрişte болуп, могу площадьта жүрүшөт, могуякта коляскага сүйрөп алып, ошолорду айтыңыз деп атам мен сизге. Түшүнүп атасызбы? Биздин элдеги болгон ооруга болгон мамилесин өзгөртсүн дейм мен силердичи. Ооба, эң негизгиси Азыр отуруңуз, могу именно Министерство здравоохранения. Именно силер иштешиңер керек. Профилактика кылуу, алдын алуу дагы силердин колуңарда. Жок болуп атпайбы, көрүнбөй атпайбы? Ана больницалар толкуп атты, конечно. А больницалар толгон эчтеке эмес бүгүн. Урматтуу Каарманбек мырза, бүгүн толгон эчтеке эмес. Бул бүтүндөй кыргыз элинин немесине влиять этип атат, эртеңки күнүнө влиять этип атат. Бул иммунитетибизге влиять этип атат. Эртеңки күндөгү кичинекей балдар иммунитети кандай болот? Көтөрө алабы ушундай ооруларды? Же көтөрө албайбы? Ушуну айтыңыз деп атам мен сизге жантан бери. Коронавирус боюнча айтыңыз. Жөн эле үйлөрүңөргө жасынып калдыңар эле го? Иә. Бири-бириңер менен учураспай, алыстан колуңар көтөрүп, привет деп калдыңар эле го? Качып бири-бириңерден. Эмнеге күзгү малга, жазгы малга жакын калганда ушул боюнча жумуштар болбойт деп ушуну сурап атам мен. Жыл сайын күздө, жазда силерде проблема. Мына азыр жазда кайра башталат, туурабы? Вирустар кайра болгон атат азыр, туурабы? Кайра башталат, кайра толосуңар инфекционка. Алдын алуу жумуштарын көрбөй элем мен. А эгер мен көрбөй атсам, значит башкалар деле көрбөй эле. Кана интернетте, кана жана роликтериңер кана. Я уверен, силер документтерин чаасып бар ушул роликтер чыгат. Жасалган мындай тигиндей деп. Кана роликтер, жок роликтер. Почему элементарный нерселерге могу жерге келип отуруп жогорку кеңештин депутаты кыйкырып отуруш керек могу жерде? Эмнеге Министерство здравоохранения кыйкырбайт? Эмнеге алдын албайсыңар? Ошондо болуп атат срочно. Хорошо, дары-дармектер жетпейт экен, больницада местолар жетпейт экен. Ой, ал жетпейт ал. Сиздин 1,5 миллион калк жашаган немеге 500 койкаңыз бар экен сиздин. Жетпейт ал, эч качан жетпейт ал. Андай магазин немеден больницадан экөөнү салып койсоңор да жетпейт ал. Алдын алыш керек. Дүйнө жүзүндө кандай алдын алып атса, ошондой алдын алышыбыз керек биз. Анан келип алып, анан проблеманы создавать этип алып, анан проблеманы решать этпей. До надо решить, до проблемы надо решать эти вопросы. Ошону айтайын дегем. Рахмат. Рахмат, Ирлан Калчырович. Бүт суроолорду бердиңизби? Анда урматтуу адил депутаттарды чакырыңыз, башка да жумуштарыбыз калды.
мыйзамдарды карашыбыз керек. Кийинки маселе, чакырыңыздар.